2022 жылдын 27 январында Кактус медиа сайтында чек ара аймагындагы куралдуу кагылышуу тууралуу макала жарыяланган. Макалада Кыргыз Республикасынын аскер кызматкерлери Тажикстан Республикасы тарапка биринчилерден болуп, ок атып, провокация кылды делген чындыкка дал келбеген маалымат чагылдырылган. Аталган факты боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 407 беренеси согуштуу пропагандалоо, башкача айтканда бир өлкөнүн башка өлкөгө агрессиясын жаратуу же согуштук жаңжалды баштоо максатында көз караштарды, идеяларды же чакырыктарды ар кандай формада жайылтуу менен кылмыш иши козголгон. Белгиленген аракеттин мыйзамдуулугуна баа берүү үчүн Бишкек шаардык прокуратурасынын тергөөчүлөрү тарабынан тергөө улантылууда. Баткен облусунун аймагында коомдук абал туруктуу. Баткен менен Лейлек райондорундагы базар, соода жайлары өз нугунда иштеп жатат. 27 январдагы жаңжалдан улам коопсуз жайларга эвакуацияланган адамдар үйлөрүнө кайта баштады. Жаңжалдан жалпысынан 10 миңден ашык жай тургуну убактылуу көчүрүлгөн. Мектеп, спорт зал сыяктуу социалдык жайларга жайгаштырылган элге өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жылуу төшөнчү ысык тамактар уюштурулуп турду. Кечинде эле келдим мен, анан эртең менен балдар келип, азыр эле келди балдар. Кирлерин тутуп салыптыр, анан бардыгын өрттөп салдык. Эми ичинде немелер жатат, эле жарылган. Билбесем эми бунун зыянын билбейм мен. Ушул балдардын аман калганыга эле сүйүнөм. Башкасын эми көрүп жатарбыз. Тешик жамак бүтөлөр. Заманыбыз тынч болсо. Бизге мына бияка эми тынчтык керек. Муну катталар бир убактыраак чечип берсе, эл жутубузду мынтип кыйнай бербей, тынч жашабыз, жерибизде тынч жашабыз келет дейм. Ушу эл жут катталардан суранышыбыз бар дейм. Мына бияка тынч гана чечип беришке, тезирээк чечишке аракет кылсын дейм. Бизге тынчтык керек, башка нерсе керек эмес ошо дейм. Мына бияка болдурууга болбосун мына бияка эми. Тынч гана жашай берейик. Убактылуу үзгүлтүккө учураган чек ара айылдарындагы билим берүү мекемелери кайрадан ишмердүүлүгүн жүргүзө баштады. Мектеп окуучуларынын коопсуздугун балдар менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери жеринде күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Эвакуацияланып кеткен элдер, балдар, келген балдар менен бардыгы балдар аз болсо дагы мүмкүн болушунча балдарга билим беришти токтотпостон бүгүн уладык. Кадимгидей эле мугалимдерибиз толук бардыгы. Бирок катышуу кичине азыраак болуп калып атат. Калгандары чочушуп калгандыктан азыр бүгүнкү күндө келет деген ойдомун. Түштөн кийинки экинчи сменде окуган балдарыбыз дагы келип калышат. Эвакуацияланып келген эл окуучулар барды кайра өз айылдарына барышып, Баткен районунда 20 мектеп, 18 балдар бакчасында, ал эми Лейлек районунда 52 мектеп жана 32 балдар бакчасында реалдуу түрдө сабактар жүрүп атат. Мектептерде катышуунун бир аз төмөн болуп турат азырынча. Бул баягы грипптин көп, балдар арасына грипптин көп таралышынан, анан ошол бир аз кооптуу болуп турганына байланыштуу сабактар бирок реалдуу режимде жүрүп жатат. Дагы да болсо убактылуу жайларда баш калкалап отурган жарандар тамак аш азыктары зарыл каражаттар менен камсыз болууда. Алардын саламаттыгы үчүн көчмө клиника уюштурулган. Чек ара көйгөйүндө коронавирустун алдын алуу, аны жайылтпоо сактык чаралары каралган. Окуядан денелерине ар кандай жаракат алган 13 кыргыз аскердин абалы туруктуу, алар дарыгерлердин көзөмөлүндө. Санэпид көзөмөл борбору ар бир эвакуацияланган жерлерде өзүнүн кызматкерлери бар. Бир эле ал ковид эмес, ал жерде тамак аштын коопсуздугу да турат. Ошондуктан азыр кышкы сезон суук, ковид убагы, ошондуктан биз ал жерде санитардык эрежелерди сактоо боюнча бул санэпид көзөмөл кызматкерлери иш алып барууда. Окуядан үзгүлтүккө учураган электр жабдуулары Ош электр ишканасынын кызматкерлери тарабынан калыбына келтирилди. Бул үчүн атайын техника жана керектүү каражаттар тартылган. Баткен районунун Аксай, Көкташ, Ортобоз, Жаңыбак, Таш Тумшук, Көктерек айылдарында 10 киловольттук аба чуалгысы эки жерден үзүлүп, электр энергиясы үзгүлтүккө учураган болчу. Азыр аталган 6 айыл тең толук жарык менен камсыздандырылды. Подстанциялардын штаттык режимде иштөөсүн рейд кызматкерлери көзөмөлдөп турат. Негизинен азыр Ош электр ачык акционердик коому бардык райондук электр тармактары азыр күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүшүүдө. Азыр эч кандай жерде электр энергия өчүрүү катталган жок.
Окуя башталган 4 көчө тилкесинде ушул тапта кыргыз-тажик күч кызматкерлери тартипти биргеликте көзөмөлдөп турушат. Бирок элдин коопсуздугу толук камсыздалган деп кесе айтуу кыйын. Анткени чек ара сызыгы толук такталып бүтө элек болгондуктан бул аймакта түрдүү чыр-чатактар токтобой келет. Эки коңшунун ортосундагы түшүнбөөчүлүктө айрым учурда чоң жаңжалга себепкер болгон учурлар жок эмес. Ушул себепти эки өлкөнүн УКМК башчылары 29 январь күнгү Кызыл Бел унаа жол көзөмөл өткөрмө пунктундагы сүйлөшүүдө орток чечим кабыл алышты. Эң биринчилерден болуп, учкучсуз аппарат колдонбоого макулдашылды. Отныне, с сегодняшнего дня, ни один беспилотник. Мындан ары ушул күндөн баштап учкучсуз аппараттарды, маселен дрон учурганды токтотсок, алар учпасын. Аны белгилүү болгондой жөнөкөй адамдар учурбайт. Мындайды чек ара кызматы, коргоо министрлиги жана ички иштер кызматы гана учурушу мүмкүн. Мына ушуну мындан ары эки тарап тең токтотолу. Не давать повод никому, чтобы нарушила. Ушундай жол менен гана боордош эки элдин ортосундагы тынчтыкты жана достукту камсыздай алабыз. Мындан аркы коңшулук мамилелерди өнүктүрүүгө шарт түзө алабыз. Жаңжалга жол бербөө үчүн бардык тармак тийиштүү деңгээлде иш алып барышат. Ал эми эки мамлекеттин расмий сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында жетишилген макулдашууларды УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте калкка жеринде түшүндүрүү иштерин жүргүздү. 29 январдагы тажик кесиптеши Саймумин Ятимов менен болгон сүйлөшүүнүн жыйынтыгы туурасында маалымат берди. Президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич дагы ар дайым айтат. Маселени чечейли. Маселени чечкенге бардык шарттарды түзөйлү, аракетибизди кылайлы деп айтып атат. Силерди коргоп калганга, эл журтту коргоп калганга мүмкүнчүлүгүбүз толук бойдон жетет. Толук бойдон жетет. Мындан бияка дагы болот. Мына кече күнү эле жанагы айрыкча биз погран служба жөнүндө сүйлөйбүз. Себеби дегенде погран служба ушул иштерди кылат. Ошо чек ара кызматына көптөгөн маселелерин чечип берип атабыз. Дагы чечебиз. Чоң маселелерди жумшап атабыз. Ташиев ошондой эле жергиликтүү элге кыргыз-тажик чек арасындагы эң башкы маселени жаратып келген 40 миңдей тажик жарандары жашап жаткан Воруха кетүү жол курууга токтолду. 2 айдан бери токтоп турган кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын иши кайрадан жанданарын айтты. Булардын эң негизги маселелеринин бири, муну менен ачык эле айтып коюшум керек. Мына Варухка жол. Варухка жолду мүмкүнчүлүктү бергиле деп атат. Биз дагы айтып атабыз. Тура 1 май 2021 жылы 39 протокол менен биз жазганбыз ал жерге. Варухка жолду биз Капчыгай аркылуу макул берейли. Бирок ал жолду биз курабыз. Ошончо ал жерде 40 миң ел жашап атса, аларды өтпөйсүн деп тосуп койгон болбойт. Бирок ошол эле мезгилде биз айтып атабыз. Жолду берейли, бирок но границалар бүтсүн бардыгы. 120 кожолуктан Жергиликтүү эл министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарына бир катар көйгөйлөрүн айтышты. Республиканын башка да аймактарына мүнөздүү болгон сугат, ичүүчү таза суу, мектеп жана оорукана тартыштыгы чек ара айылдарында да бар. Биз эми обязательно мындай уруш болгон убакта эмес. Башка убакта деле биз Батинге, Самаркандке каттайбыз, УЗИге деле, рентгенге деле барды. Ал жерге алыскы жерде очередке турабыз. Биз алыс мүмкүн болушунча бизге ушул чек арага көңүл буруп, ушул жака бир чоң больница салып берсе деген үмүттөбүз. Бул сыяктуу социалдык маселелерди камтыган облустук штабта атайын комиссия иш алып барууда. Кабыл алынган ар бир критерийлер Баткен облусуна берилген өзгөчө статустун негизинде өнүктүрүү программасына камтылат. Областын өзгөчө статус берүү алкагында бизде өкмөттөн токтом чыккан. Өкмөттүн токтому менен 62 айылдын тизмеси аныкталган. Бул тизме 2012 жылы 20 мартта токтом чыккан. Бирок эч ким мындай чечим кабыл алып, бир жеңилдиктерди ал айылдарга берилген эмес да. Бүгүн жашоочулардан, кээ бир айылдардан келип, ар кандай сураныштар айтылып жатат. Ошол Кызыл Бел айылынан келип жатат, Лелек районунда бир канча айылдар айтылып жатат. Биз бул боюнча азыр область иштеп жатат. Кайсыл айылдарда ошону менен бирге жана бир канча критериясы бар. Киргизүүгө ошол критериялардын негизинде биз карап чыгып, буну биз министрлер кабинетине сунуш берип жатабыз. Маламда, айнектери, нашыл сыңгандар,
Жаңжалдан чектешкен айылдардагы тургундардын турак үйлөрү, мал сарайлары, унаалары жабыр тарткан. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Келтирилген чыгымды эсептөө боюнча атайын комиссия жеринде иш алып барууда. Болуп өткөн чек ара окуясы мамлекет башчысынын жеке көзөмөлүндө болду. Кырдаалды тез арада турукташтыруу үчүн штаб түзүлүп, ыкчам байланыш иштеп турду. УКМК төрагасы 28 январдын таңында Баткенде күч түзүмдөр менен чукул жыйын өткөрүп координациялоо ишин колго алган. Комитет башчысы кандай гана кырдаал болбосун ынтымак менен биримдикте баарын жеңүүгө мүмкүн экенин белгилейт. Мамлекеттик өнүктүрүү негизги багыттары бул ынтымакчылык болуш керек. Коомубуз ынтымакчылык болсо, баарыбыз бир багытта элдин, журттун, мамлекеттин келечеги үчүн, коопсуздук үчүн аракет кылсак, сөз өнүгүү болот деген ойдомун. Негизинен Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттери ортосунда 970 чакырым узундуктагы чек ара тилкеси бар. Мунун 519 чакырымы гана расмий такталган. Чектеш аймакта 3 талаштуу маселе бар экени айтылат. Алар 4 көчө, Ворукка кеткен жол жана Баткен менен Лейлик райондорундагы талаш жерлер. Миргүл Бокошова, Акжол Айбашев, Ала-Тоо 24, Баткен облусу.